Белгилүү журналист Азия Ньюс газетасынын башкы редактору Асланбек Сартбаев Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбековго кайрылуу жазды. Урматтуу Сооронбай Шарипович, учурдагы кырдаал боюнча сиздин айланаңыздагы адамдар өтө бейкапар маанайда экен. Мен алар менен баарлашып көрдүм. Бүгүнкү күндө чечкиндүү кадамыңыз менен элибизге үмүт беришиңиз керек. Убагында Акаев, Бакиев, Атамбаев дагы саясий чыңалууларга, толкундоолорго тоготпогондой мамиле жасашып, акыры аянычтуу көрүнүштөр менен бүткөнүн жакшы билесиз. Учурда Курч кырдаал түзүлдү. Өмүрбек Текебаев, Садыр Жапаров жана Дүйшөн Чотоновду эркиндикке чыгарыш керек. Моралдык, мыйзамдуулук, абийир жагынан да буларды түрмөдө кармап отурууга негиз жок. Элибиз да түшүнүп, көздөрү каныгып бүттүштү. Эртеңки урпактарыбыз Текебаевди, Жапаровду тарыхый батырлар катары баалашары, Кыргыздын Нельсон Манделасы сыңарындай алаканга көтөрүп кетишсе кантесиз? Сиз Сооронбай Шарипович тарых алдында элибиздин сүймөнчүктүү уулдарын басынтып, Атамбаевдин саясатын улантуучу катары анын күнөөсүн кошо көтөрүп элге жек көрүнө баштадыңыз. Албетте бул ачуу чындык. Андыктан дос ачуу билдирген мисалындай менин кеңешимди угуп, саясий чечкиндүүлүк менен тез арада береги 3 саясатчыны түрмөдөн бошотуңуз. Мыйзамдуу буйрук берсеңиз, алар эртең чыгышат, болбосо кырдаал чыңалат. Өлкөдө хаос болсочу? Кадырлуу Сооронбай Шарипович, эркиндиктин баасы теңдешсиз. Сиз бул жогорку баалуулукту президент жана ата катары түшүнүп, эң адилеттүү чечим кабыл аларыңызга ишенем. Сизди урматтоо менен мен Асылбек Сартбаев.